Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр жана ЛФМ радиосунун угармандары. ЛТР каналынын түз эфиринде күндүн маанилүү окуяларын талкуулаган Күн маек берүүсү. Аны мен Мырзажигит Маматкерим уулу алып барам. Бүгүн биз Ош аймагында дары-дармек кору жетиштүү деген теманын алкагында сөз кылабыз. Ал үчүн биздин студиябызда атайын коноктор бар. Аларды мен тааныштыра кетсем, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Ош аймактык башкармалыгы боюнча бөлүм башчысы Алтынбек Зулпукаров жана ошондой эле Саламаттык сактоо министрлигинин Ош шаары боюнча координатору Ташболотов Кыялбек Жанбековичтер бар. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга кош келипсиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен маекти баштоо алдында сиздердин эсиңиздерге сала кетейин. Биздин берүү түз эфир аркылуу чыгарылууда. Эгерде сиздерде ушул дары-дармек боюнча кандайдыр бир суроолор болсо, экрандагы 032 22 557 32 номуруна түз чалып суроо узатсаңыз болот. Жана ошондой эле биз социалдык тармактарда да барбыз. Facebook баракчасында ЛТР МТРК дареги менен кирип туруп, ал жактан дагы биздин бүгүнкү түз берүүнү күзөтүп барып, ал жака дагы суроо калтырсаңыз болот. Албетте биз ал суроолорго адистерден жооп алып берүүгө даярбыз. Алтынбек мырза, алгачкы суроону сизге узатайын. Бүгүн аймактарда дары-дармек тартыштыгы жоюлду. Эгер дары-дармек тартыштыгы болсо, аны калыбына келтирип, ошол дары-дармек корун камдоо боюнча кандай иштерди жүргүзүп жатасыздар? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү күндө мен азыр баштан айтсам, жылдын башынан бери 1 миллиард 400 миллиондон ашык милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду тарабынан Ош областы жана Ош шаарында жайгашкан саламаттык сактоо мекемелери каржыланды. Анын ичинен ошо айлык маянасы, ошонун ичинен азыркы ошо пандемияга каршы дары-дармектерди сатып алганга, жеке коргоочу каражаттарды сатып алганга, дезинфекциялык каражаттарды сатып алганга, ошолорго 400 миллион сомдон ашык акча каражаты каралып бөлүнүп берилди да. Анан өткөнкү жумада өкмөт тарабынан Кыргыз Республикасынын каржы министрлиги тарабынан 300 миллион сом жалпы республикага бөлүнүп берилди. Анын ичинен 49 миллион сом Ош областы жана Ош шаарында жайгашкан мекемелерге, саламаттык сактоо мекемелерине бөлүнүп берилди. Ошолго 49 миллион сомго азыр биз толугу менен жанагы жеке коргонуучу каражаттар деп коет, врачтардын, биздин медиктердин өзүнүн коопсуздугун сактоо үчүн, коргоо үчүн биздин саламаттык сактоо мекемелери бардыгы келишимдерди түзүп, 75 миллион сомго келишимдерди түзүп сатып алышты. Азыр бул жагынан жеке коргоочу каражаттар толугу менен жетиштүү. 3 айлык запасты кармагыла деген ушундай болгон. 3 айлык запаска чейин кармагыла деп, азыр 1 айдан 3 айлык запаска чейин запасты кармаганга запастар уже бар, жеке коргоочу каражаттар. Анын ичинде ошо бир жолу кийилүүчү комбинезондор, респираторлор, маскалар медициналык, бахилалар, перчаткилер аз эми ошолор керек болот атпайбы? Андан сырткары дары-дармек менен 1 айдан 3 айга чейин баягы дарынын корун кармаганга аракет кылып, бардыгын сатып алып атышат. Баягы чрезвычайный ситуация убагында деп түз келишим менен да сатып алып атышат. Анан баягы мамлекеттик сатып алуулар порталына дагы жайгаштырып, тендер өткөрүп, тендер менен да сатып алып атышат. Тендерсиз эле сатып? Тендерсиз дагы, тендер баягы керек болуп калган, өтө мындай керектүү учур болуп калганда, ошо баягындай кырдаалга байланыштуу түз сатып алуулар жүргүзүп атышат. Анан башкачасын ушу тендер аркылуу сатып алат. Сиз жогоруда айтып өткөн суммага, мисалы үчүн акча бөлүндү деп атпайсызбы? Ошол сумма жалпы аймактардагы ошол ФАПтарды, үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорун, алыскы аймактардагы ооруканаларды толук түрдө ошол керектелүүчү дарылар менен камсыздоого жетеби? Жетет. Азыр эми быйыл мынау пандемия башталып кетип, биздин саламаттык сактоо мекемелери 2020 жылга бөлүнгөн өздөрүнүн бюджетинин эсебинен сатып алып атат да. Мен жогоруда айтып кеттим, андан сырткары 300 миллион сом кошумча ошо бюджеттен сырткары берилди. Бизде Ош областында жана Ош шаарында 43 мекеме бар, саламаттык сактоо мекемелери. Ошо биз менен ММК фонду менен келишим түзүп иштеген. Ошолордун бардыгына бюджети бөлүнүп берилип атат толук бойдон. 100% бөлүнүп берилди. Андан сырткары ошо 49 миллион дагы бөлүнүп берди. Ошолорго дары-дармектерди сатып алып атат, бардыгы жетет. Себеби дегенде райондордо баягы ФАП дейбиз, ГСВ дейбиз. Ал жерде райондук поликлиника, ЦСМ деп коебуз, үй бүлөлүк медицина борборлору бар. Ошолор сатып алып берип, азыр Кудай буйруса бардыгына жетиштүү. Алыскы Тоолуу райондогу
алыскы тоолуу жерлерде жайгашкан фаптардан бери бардыгы бар. Кыялбек Жаныбекович, мына экинчи калаада бүгүнкү абал кандай? Ал эми ошол илдетти жуктуруп келген бейтаптарды ошол өз убагында дарылоого, дары дармектер менен жетиштүү эле камсыздап атабы? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү кырдаалда Ош шаары боюнча ковид илдетине чалдыккандардын саны 1629-га жетти. 32-си бүгүнкү жаңы учур катталды. Андан сырткары ушу айыгып чыккандардын саны 1580 болду. Бүгүнкү күндө Ош шаары боюнча ковид илдетин дарылоодо, алдын алууда 18 инфекциялык стационарлар ачылды, иш жүргүзүп атат. Андан сырткары 5 обсервационный стационарларыбыз иштеп жатат. Андан сырткары дагы 5 күндүзгү түнкү стационарлар ачылып элдерге кызмат көрсөтүп атат. Бардыгы биригип ушул инфекциялык стационарларыбыз 1195 орунга ылайыкташтырылды. Анын 650-сүндө азыр адам жатат. 553 бош орундарыбыз бар. Андан сырткары мына күндүзгү стационарларыбыз дагы өз кызматын аткарып, күнүнө 300-400 элди кабыл алып, өздөрүнүн медициналык жардамдарын көрсөтүп атат. Андан сырткары дагы биз биринчи первичкалар деп коебуз, үй бүлөлүк медициналык борборлордун дарыгерлери дагы үйлөрүнө кыдырып, подворовой обход деп коебуз. Мына ошол үйлөрүнө кыдырып, үйлөрүндөгү ооруп жаткандарды үйлөрүнөн дарылап, эгер үйлөрүнөн дарылаганга жетишпесе, мына күндүзгү түнкү деп ачылган биздин стационарларга жөнөтүп, ошол жакта дарылоого жөнөтүп жардам берип атышат. Азыркы учурда биз дагы мына бүт мэриянын жардамы менен, жергиликтүү бийликтин жардамы менен бүт ошол аймактык башкармалыктардын кызматкерлеринин, андан сырткары участковый ошол милицияларды дагы тартып, ар биринин өзүнүн участогунда болуп жаткан ошо жанагы ооруп жаткан адамдарды иликтеп таап чыгып, убагында медициналык жардам көрсөткөнгө, убагында дарыланып калууга ошо аракет кылып иштеп жатабыз. Дары дармектер боюнча атап кетсек, эми Ошто жалгыз шаардык клиникалык ооруканасы чоң кызматты көрсөтүп атат. Ал эми биздеги кетип жаткан каражаттарды бул аябай көп суммада эсептелип атат. Азыркы учурда бир күндүк кеткен каражатыбыз 1 миллион сомдон ашып кетип атат да, анча-мынча. Дары дармек, СИЗ, ошол бүт кийим кече, коргонучу кийим кечелердин баардыгына, ушу изолятордогу дарыгерлердин кийим кечелерине да. Андан сырткары дары дармектерге баардыгын эсептегенде ушу 1 миллиондон ашып кетип атат да. Аны эми ал жөнүндө ушу биздин жергиликтүү милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун кызматкерлери да билет. Андан сырткары эми биз жергиликтүү бийлик менен кошо ушул жеке менчик клиникалардын ээлерин да чакырып, ушул илдет менен күрөшүүгө чакырып, баардыгын ушул ковид менен, пневмония менен ооруган жарандарга жардам көрсөтүү максатында иш алып баратабыз да. Ал эми ошол жанагы илдетти жуктуруп келип аткан бейтаптарды, мисалы үчүн өпкө дарты менен ооруп келип атат, пневмония болуп, анан коронавирус илдетин жуктуруп келгендер бар. Ошолорго жанагы дары дармекти өзүнүн муктаждыгына жараша берип, ошолорго жетиштүү аракеттер көрүлүп атабы? Бизде азыркы учурда ошол инфекциялык стационарда жаткан жарандарыбыздын баардыгына толугу менен дары дармектер менен камсыз кылып атабыз. Андан сырткары ошол амбулатордук жанагы күндүзгү түнкү стационарларга келген жарандарыбызга биз эми жанагы милдеттүү медициналык камсыздандырууда каралган программа госгарантия, ошонун негизинде иш алып баратабыз. 70-тен жогору жаштагы кишилерге бекер, 6 жашка чейинки балдарга бекер. Андан сырткары ошол майыптуулугу барларга, экинчи, биринчи топтогу майыптуулугу барларга бекер. Согуштун ардагерлерине, чернобыльцтерге, афганец кызматкерлерине бекер, баатыр энелерге, боюнда барларга мына ушу бекер. Калган жарандар дары дармекти өздөрү сатып алышат. Өздөрү сатып алышат. Бирок азыркы учурда бизде коомчулук арасында ушул
көбүнчө эле ушул дары дармек издеп жүргөн, ошол Кликсан, гепарин дары дармектерди издегендер аябай көбөйдү да. Бул дары дармектерди негизи сатып алууга дагы сиздердин ооруканаларда барбы же жеке бир дарыканалардабы же негизи эле Ош шаарында, Ош облусунда бул дарылардын негизи жок тартыштыгы болуп атабы? Бул дарылар именно ошо жанагы ковид менен анан внебольничный пневмония деп атпайбызбы, ошону менен ооругандарга керек болуп аткан дарылар болуп атат. Азыр биздин ооруканаларда баягы тендер өткөрүп, же болбосо бир жанагы ЧСнин учурунда түздөн түз келишим түзүп алып атышат. Кээ бир учурда жок болуп калып атат, фирмаларда жок, өзүңөр деле билесиңер, фирмаларда жок болуп калган учурда ушу табыш кыйын болуп калып атат да. Анан негизинен биз ушу жума сайын мониторинг кылып, жума сайын информация, маалымат алып турабыз ооруканалардын бардыгынан. Негизинен ушу стационарда жаткан оорулууларды камсыздаганга жетишерлүү алып атышат. Анан баягы Калбек Жанекович айтып кеткендей, күндүзгү стационарда анча-мынча тартыштык башында болуп аткан. Баягы күндүзгү стационар бардык эле нерсе жаңы ачылганда бир жетишпеген нерсе болуп калат. Ошол убактарда тартыштык болуп калып аткан. Аптекаларда дагы баягы жеке аптека болуп кетпеди, азыр баары жеке аптекада. Жеке аптекаларда дагы ушу жок болуп тартыштык болгон учурлар болгон. Азыр андай тартыштык деле байкалбай калды, азыр жакшы эле болуп. Бардык дарыканаларда Дарыканаларда болуш керек. Калбек Жанекович, мына ушул пневмония дартына кабылгандарга көбүнчө жанагыдай кычкылтек концентратор аппараттары жетишсиз деп да айтып келип аттык эле да. Азыр Ош шаарында негизи бул аппараттардын муктаждыгы чечилип калдыбы? Анткени биз көрүп атабыз, көпчүлүк учурда ошол өкмөт сатып алып берип атат, кайрымдуу жарандар, ошо ыктыярчылар да алып келип атат. Азыркы учурда ушул аппараттардын кору кандай болуп калды? Аппараттар боюнча айтып кетсек, эми башында биринчи башталган учурда биздин ооруканада 22 кычкылтек концентратор болгон да. Анан эме жанагы кичине ошол башында башталганда бир аз кичине бир убакыт гана эме болсо тартыш болуп калды, бирок андан кийин тез эле бат эле мына өкмөт тараптан сатып алып берип, азыркы учурда кычкылтек концентратору 350-ге барды да. Ош шаарынын. Ош шаарынын шаардык оорукананын өзүндө ошол тейлеп аткан жанагы стационарларда, инфекциялык стационарлардын өзүндө ошо 350-ге барды. Андан сырткары дагы жанагындай борборлоштурулган кычкылтек чубалгыларын тартып, азыр ошол шаардык оорукананын өзүндө дагы бардыгы ошо борборлошуп калды. Анан биздеги кычкылтек концентратордун көпчүлүгү азыр эми жанагы мындай запасной вариантта деп турат да азыр. Кенен эле болуп калды азыр. Кенен эле болуп калды. Анан эми өкмөт тараптан мына президенттин колдоосу менен жакшы бир иштер башталып, мына биздин балдар инфекциялык ооруканасынын аймагына 100 орундуу чоң заманбап инфекциялык оорукана салынып башталды. Мына капсуласын кече биздин урматтуу премьер-министрибиз өзү келип салып кетти. Ал киши капсуласын буюрса жакын арада, тез арада сапаттуу заманбап оорукана түшөт деп үмүттөнүп отурабыз. Буюрса. Алтынбек мырза, мына чек ара боюндагы алыскы айылдардагы ФАПтар, мисалы үчүн тоолуу аймактардагы ФАПтарга ошол жактардын абалы кандай болду? Ал жактарды ошол медициналык каражаттар менен камсыздоо, дары дармектерди баягы өзгөлтүксүз жеткирип, анткени алардын бейтаптар район борборлорунда облуска келиш бир аз кыйын болуп калат да ушундай оорулар менен. Аларды негизинен отуруксун камсыздап туруу боюнча иштер жүрүп атабы? Албетте ошол иштердин баардыгы жүрүп атат. Эми баягы чек аранан алыскы тоолуу аймактарда жайгашкан айылдар үчүн ошол жерде жайгашкан ФАПтарда баардык дарынын корлору, керектүү дарынын корлору, анан кийин ошол жерде медициналык кызматкерлердин өзүнүн жеке коргоо каражаттары менен баардыгы менен камсыз болгон. Эми азыр өзүңүздөр билесиздер, ошондой тоолуу аймактарда, чек ара аймактарында азыр абал жакшы, Кудайга шүгүр, оорулуулар анчалык деле көп эмес. Анан ал жерде өздөрү жанагындай кылып күндүзгү стационарларды ача башташты райондордо. Күндүзгү стационарды ачып, ошол жерде жеңил түрү менен ооругандардын баардыгы ошол жерден медициналык жардамдарды алып атышат. Анан аз-маз өтүшүп калгандардын баардыгын райондун борборуна жөнөтүп, стационардык дарыланууга жөнөтүп атышат. Азырынча ошо 1 айлык запасты баардык жерде
ФАПтабы дейбизби, алыскы тобу аймактарда дейбизби, чек ара тилкесинде жайгашкан аймактарда дейбизби, баардыгында бирдей ушу 1 айдан 3 айга чейинки запасты кармагыла деп ушундай эме бергенбиз, указание берилген. Ошону кармаганга аракет кылып, сатып алып, баардыгын жеткирип атышат. Өзүңүздөр билесиздер, ошо кээ бир жанагылардан кайрылуулар болуп, ушу бизде жок деп ушинтип калган учурлар болду. Кийин биз маалыматты тактаганда ал жерде ошол жердин жаштары биз сатып алып берели, ушундай кайрылуу жасап койсоңор деген үчүн гана болуп калган экен. Сиз кайсы Куршапты айтып атасызбы же башка? Куршапта. Жакында эле ушул биздин ооруканада дары-дармек жетишсиз деп Ооба, чыкты. жетишсиз деп чыкты. Кийин ал врач экен өзү. Врач кийин сураганыбызда жанагы Негизи абал кандай болгон ошол жерде? Азыр негизи толукталып калдыбы? ошол убакта абал жакшы болгон. Алар жеке коргонуучу каражаттар боюнча сөз кылган. Жеке коргонуучу каражаттар ал жерде жетиштүү болгон. 2 айлык запасы болгон. 1000ден ашык жеке коргонуучу каражаттары, маскалары 20 000ден ашык, 2 000ден ашык респираторлор болгон. Ал врач эженин айтымына караганда, ошол Куршаптын мындай бизнесмен дейбизби, же колунда бар жаштар дейбизби, ушулар ыктыярчы жаштар жардам берет деген ойдо, жардам берсин деген ойдо гана айтып койгонмун деп ошондой маалыматын берди. А так ошол күнгө ошончо запас болгон. 1 айдан ашык. Ушул тууралуу да бизде кыска сюжет бар эле, ошону көрүп алалы Куршап боюнча. Витаминдердин кору учурда эң зарыл дары-дармектер Куршаптагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун кампасында демилгелүү топ тарабынан үзгүлтүксүз камсыздалууда. Бүгүн дары-дармектин баары жугуштуу илдеттен жабыркаган бейтаптарга акысыз жумшалууда. Айылдан чыккан демилгелүү инсандардын жардамы дарылар менен дарыгерлерди коргоочу кийимдер келген. Эми ИВЛ аппараттары, кычкылтый концентраторлор жөнөтүлдү. Демилгелүү топтун жардамы менен Куршапта дары-дармек тартыштыгы жоюлду. Бизге келген, күн помошко келген дарылар, гепаринди биз дневной стационарда курсагынан саябыз. Дневной стационарларда ооруларга сайып атабыз. Азыр жогоруда сюжетте көрдүк, негизинен баягы ыктыярчылар дагы ошол өздөрүнүн айылдарында, өзүнүн аймактарына жардам берип, ошол дары-дармектер менен камсыздалып атканча, бул негизинен азыр бардык эле аймактарда жүргүзүлүп атабы ушундай ыктыярчуу кайрымдуу жарандар менен? Сиздер дагы биргеликте мындай иштерди алып барган учурлар да барбы? Биргеликте ушундай жардам бергиле сиздер менен кошулуп дагы деген. Ооба, мындай алгылыктуу иштер жүрүп атат. Бардык эле жерде азыр ыктыярчы топтор ошо кислородный концентратор, анан ошо медициналык кызматкерлердин ошо жеке коргоо каражаттарын, респиратор, маскаларды алып келип берип атышат. Кээ бир жерлерде ушундай дары-дармек, гепарин, анча-мынча, клексан дегендерди ушу колдорунан келишинче жардам берип атат. Аларга чоң ыраазычылык билдирип коюш керек. Ушундай кыйын кырдаалда элге жардам берип, өздөрүнүн жанагы граждандык активдүүлүктөрүн көрсөтүп келатышат да. Биз деле ушундай жумуштарды алып барып атабыз. Кече жакында ошо маалымат алып турабыз. Алай районунда, Алай аймактык ооруканасына ошо 86-жылкы төрөлгөн балдар менен ошо 74-жылкы биздин төрөлгөн атуулдарыбыз кислородный концентратор, ошогон медициналык каражаттарды, ошо жеке коргонуу каражаттарын алып барып беришип, ошо Алай аймактык ооруканасына өткөрүп беришти да. Андан сырткары ошо акчалай түрүндө дагы баштап калышты азыр. Биз ошо бизден сурашат кайсы жака төгөбүз деп. Биз ошол бир байланыш бар экен, кабыл алып коелу. Алло, саламатсызбы? Бере берейинби? Угуп атабыз, бере бериңиз сурооңузду. Мен буреке суроо бере турган суроом, бул Карт районунда, Ысык Ата районунда. Алло, саламатсыздарбы? Угуп атабыз, бере бериңиз. Ысык Ата районунда ошо биздин эмелерге, больницаларга берилип жатабы ошо айтып аткан дарыларыңыздар? Рахмат, сурооңуз барсак эле жок деп жатышат го. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү болду. Бул Чүй облусуна тиешелүү суроо болуп калды. Биз тилекке каршы, урматтуу көрөрман, биз азыр Ош облусундагы дары-дармектин кору боюнча талкуу жүргүзүп аттык эле. Биз буга биздин адистер азыр угуп аткан болсо ага негизинен жооп беришет. Азыр негизинен облустун аймактарындагы
ФАПтарда үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунда дары дармектин кору жетиштүү деп айттыңыз. Ошол боюнча дагы биздин кабарчылар ошол Ош облустаралык бириккен клиникалык ооруканасындагы баягы дары дармек кампасына да кирип чыгышкан. Ошол сюжетти көрүп алып туруп, андан кийин дагы маегибизди улантсак. Бул Ош облустук ооруканасынын дары сактоочу кампасында калктын санына ылайык 3 айга жетүүчү дары дармектин кору камдалуу. Баары учурда вирусту сакайтууга өтө зарыл дарылар. Андан сырткары ак халатчандарды коргоочу кийимдер, залалсыздандыруучу каражаттар менен респираторлуу бет каптар. Азыркы учурда Ош областар аралык бириккен клиникалык ооруканада скалатында бардыгы жетиштүү. 6000 штукка түзүлгөн договор боюнча азыр 2800 штугу келди. Дагы келип атат. Азыр бардыгы жетиштүү. Запасыбыз менен бар. Антисептиктер, хлор, бардык формаларыбыз жетиштүү. Бул дарыкана сакталган жай биринчи кампа мындан түз оорукананын 18 бөлүмүнө дарылар таркатылат. Антибиотиктер, вируска каршы керектелүүчү медикаменттерге дейре үзгүлтүксүз берилип жатат. Бүгүн Ош облустук ооруканасында коронавирус илдетинен башка дарттарды дарылоо кадимки тартипте улантылып жатат. Мында изолятор кызыл аймактан сырткары бардык бөлүмдөр иштейт. Алыс аймактардан оор абалда келген бейтаптарды кабыл алуу токтотулбай, дарылоо улантылууда. Ага ылайык ар бир бөлүмгө күн сайын зарыл дармектер бөлүнүп турат. Кээ бир специалисттер, кээ бир бөлүмдөр башка ооруканаларда жок да. Мисалы атап келсек, челюстно-лицевой, бет жак хирургиясы, сердечно-сосудистый бөлүмдөрү, андан тышкары дагы ушул жүрөккө операция жасоочу бөлүмдөр бар да. Ошол бөлүмдөр тынымсыз эле иштеп жатат. Себеп дегенде башка ооруканаларда же болбосо региондордо, башка шаардык ооруканаларда бул бөлүмдөр жок да. Ошон үчүн аны дагы мындай плановыйларды эмес, экстренный келген мындай тез арада жардам көрсөтүүчү учурларда жаткырып дарыланып жатышат. 100% толтурбасак да 30% толтуруп ошол бейтаптарга жардам көрсөтүлүп жатат. Учурда облустук ооруканада эч кандай тартыштык жок. Анткени кырдаалга карата өкмөт дары тартыштыгы катталса, оорукана өз каражатына тендерсиз дары сатып алуу мүмкүнчүлүгүн берген. Мындан улам эч кандай тартыштык жок. Илдеттен жабыркаган бейтаптардын баарына акысыз дарылоо жүргүзүлүп жатат. Өкмөт тарабынан ушул дарылардын бардыгы бизде бар, жок эмес. Ошол антибиотиктер, антикоагулянт, антиагреганттар, андан ушул тамырга берилүүчү суюктуктар, анын баарына эле берилбейт, но керектүү учурда ошол симптомго жараша берилип калат да. Дармек боюнча көйгөй жок бизде. Анан биз баягы акырына чейин күтүп отура бербейбиз. Ошолга жараша азыр бизде өкмөт тарабынан уруксат берилген, ушундай форс-мажорный учурларда ушул бюджеттен бөлүнгөн акчаларды туура колдонушубуз керек. Учурда Ош облусунда аймактык ооруканаларда да дары-дармек тартыштыгы жок. Жыл башынан Ош шаары жана Ош облусуна саламаттыкты сактоо мекемелери 168 миллион сомдук медициналык каражаттар алынган. Мындан сырткары милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна өкмөт тарабынан 300 миллион сом бөлүнүп, кошумча дагы 49 миллион сом каралган. Учурда дары-дармектерди Жогоруда сюжетти көрдүк. Негизинен Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын дары сактоочу кампасында негизинен көйгөй жок деп атат. Ошол кандайдыр бир муктаждык жаралса, өкмөт аны сатып алып берүүгө даяр деп атат да. Кыялбек Жаныбекович, мына азыркы учурда ошол Ош шаарында дагы жана жогоруда да айтып өттүңүз, күндүзгү стационарлар ачылып атат. 500 миң орунга чейин ордуктар даярдалып, ал жерде дагы ошол бейтаптар дарыланып атат депчи. Эми ал жака келген бейтаптарга ошол дары-дармек берүү, аларды кароо боюнча кандай жүрүп атат? Алар акысыз алабы же кандайдыр бир чектөө коюлганбы ошолордун да дарыланышына? Бул эми күндүзгү түнкү стационарлар көбүнчө бул жерде жанагы үй бүлөлүк медициналык борборлордун дарыгерлери кызмат өтүп атат да. Алар ошол дарыгерлер үчүн бир аз ыңгайлуу шарт түзүлдү да бул жерде. Жанагы поликлиниканын өзүнө кел десе, ал жерге батпайт, ошончо эле кабыл алыш аябай кыйын. Ошого ошол үй бүлөлүк медициналык дарыгерлердин адистери келип ошол жерде биринчи жардамдарын көрсөтүп, керектүү инъекцияларын жасап атышат да. Анан эми келген элдерге ошол үй бүлөлүк медициналык дарыгерлердин болуп аткан тартиптин негизинде эле бул милдеттүү медициналык камсыздандыруунун программа госгарантия, мамлекеттик гарантиянын негизиндеги программада иштеп атышат. Кечиресиз, бизде да бир байланыш бар экен, кабыл алып коелу. Алло, саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Сурооңузду бериңиз. Сурооңузду бериңиз. Балыкчыдын тургуну болом мен. Ушул аптекага барсак, даарылар аябай кымбат да, дары жок биздечи. Качан болобу балыкчыда, нарында ушулар аябай кыйналабыз. Рахмат. Негизи эле бул
азыркы учурда жаралып аткан көйгөйлөр боюнча айтып атат да. Кайсыл дарыканаларга барса дары жок, дары жетишсиз деп атат депчи. Жанагы суроо боюнча уланып кетирсеңиз болот. Бул эми милдеттүү медициналык камсыздандыруунун мамлекеттик кепилдик программасынын негизинде иш алып барылып атат. Амбулатордук түнкү күндүзгү стационарлар. Эми ал жерде ошол кепилдик программада жазылгандай бүт жеңилдиги каралган жарандарга бекер каралып атат. Жогоруда айтып өткөндөй, 6 жашка 6 жашка чейин, 70 жаштан жогору, андан ошол жанагы майыптык топтору бар, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардан, анан ошол жана Чернобыль, афганец, ошол жарандарыбыз, андан сырткары кош бойлуу аялдар, ушулар каралган. Ошолорго толук түрдө дары-дармек бекер берилет, ошол жерден бардыгы каралат. Калган жарандар негизги эмне керек муктаждык дары-дармек болсо өздөрү сатып алат. Калгандары сатып алып, ошол жерден медициналык жанагы кызмат бекер, бардыгын ошол дарыгерлер, медайымдар көрсөтөт, алып келген дарысын алып кетет ошол жерден. Алтынбек мырза, негизи өкмөт ошол коронавирус илдин жуктуруп алган бейтаптарга дарылануу үчүн канча акча бөлөт ар бир жаранга? Негизи бир жаранды дарылап чыгарууга, айыктырууга канча каражат королуп атат? Эми азыр бардык азыр ушу коронавирус илдети менен анан дебаничный пневмония деп жатып атат, ошонун бардыгы мамлекет тарабынан ооруканаларда бекер баягы мурун саплата деп койчу эле, акы төлөп өзүнүн кошумчасын кошуп, азыр бардыгы бекер дарыланып атат. Бул жерде базовый ставка деп коебуз, 5269 сом деп коюлган. Ошонун базалык ставкадан анан жанагы оорлугуна, баягы илдеттин жеңил оорлугуна жараша кээ бир бейтаптар оор түрдө келип атат. Кээ бир бейтапта ошо 2000 сомдон баштап биринчи чыкканда эң баягы өтө эмеси оор, состояниясы оор ооруларга 117 миңге чейин деп эсептелген. Андан кийин кайра эсептеп, азыр 117 миң эмес азыраак, 3000 тегерегинде, 5000 тегерегинде, анан 17 миң, анан жогору болуп кете берет да. Ал эми баягы больнойдун состояниясына карайт. Өтө тяжелый болуп, баягы ИВЛ, кислородный концентрат, андан кийин ИВЛ жатып, ошондой плазма кетет, ошондой учурларда, эң оор учурда ошо акчасы көп болот. Анан жеңил учурларда антибиотик менен сакайгандар бар жөнөкөй эле. Ошол учурларда ошо 2229 сомдон баштап 3000 тегерегинде, андан кийин 17 миң, 11 миң ушинтип кете берет да. Кайдык мырза, сиз дарыгер катары дагы айтсаңыз, азыркы учурда элдер көп эле баягыдай паникага алдырып, ушул дары-дармекти баягы негизсиз сатып алып, камдап койгондор да болуп атат да үйүндөчү. Айрым жарандарыбыз да баягы өзүнө керек болбосо дагы сатып алып туруп, ушул муктаждык болуп калар деп дагы үйүнө коюп койгон жарандар болуп атат. Андан кийин алар биз социалдык тармактарда көрүп атабыз, кайра сатыкка чыгарып, менде бар сатып алам дегендерчи. Негизи ушул бир паникага алдырып, алдын алуу дары сатып алып, же бир алдын алуу сактанып бир дары ичкен туурабы? Сиздин оюңуз кандай? Эми азыркы учурда жана 40 жаштан кийин илгери деле бул пневмония боло элек учурда деле кардиологдор өздөрүнүн сунуштарын берип, кеңештерин берчү да. Жанагы кардиомагнил аспириндин жарымын ичип туруңуз, каныңыз суюгураак болуп турсун деген маанидә кеңешин берип турчу. Эми ал мурда илгертеден эле бар нерсе. Эми ошону алып, ошол эле тартипте аткара берсек болот. Бирок азыркы айтып аткан сөзүңүз туура. Мен аябай көп жарандардан уктум, өздөрүнүн үйлөрүнө кычкылтек концентраторун алып алыптыр, оорубаса деле. Дарыларды кандап алыптыр, эми мындай кокус деген маанидә эле болуп атат да, эми эртең издеп отурбайын деген немеде. Эми бунун мен ойлойм кажети жок. Бул туура маселе болуш керек. Эмнеге дегенде эми азыр илдет буюрса мына ушу аябай бийик деңгээлине жетип, ошол деңгээлден уже акырын ылдыйлай баштадык да. Бул уже абал бир аз басаңдай баштады. Бир аз басаңдай баштады. Буга чейинки барганда. Буга чейинки көрүнүштөргө караганда акыркы 4-5 күндө уже ошол оорунун басаңдашы байкала баштады. Бул деген эми биздин жарандарыбыздын жанагы санитардык нормаларды сактап, эрежелерди сактап, уже барды этияттанышып, бири-бирине жукпасын деп, ошо тартипти сактап калышты да. Бул эми башынан бери айтып келаткан нерсе, ошо санитардык норманы сактаңыздар деп. Бирок эми айрым бир кээ бир жерлерде дагы деле ошол норманы сактабай атат.
бирок ошол жака оору ооп баратат да. Мисалы шаардын четиндеги мынау ошол Онадыр дейлик мисалы, Туран кичи райондор жактарда дейлик. Мына ошол жактарда мына шаардын ортосунда болгон ушу коркунучка баш ийбегендей бир мамиледе болуп жүрчү. Азыр эми ошол жака ооп аткандай сезилип атат да. Оору ошол жактан көбүрөөк чыккандай. Кайдыгер мамиле жасап койгондор, эрежени сактабай. Эми ошон үчүн биздин жарандарыбызга айтып кетет элек да, мына ушул тартипти азыр мына Европада бизден 3 ай мурун, 4 ай мурун болсо дагы азыркыга чейин ошол эрежени сактап келатышат да. Биз дагы ошол эрежеге баш ийип, ошол эрежени сактап, ошол эреже менен жүрсөк, бул оордон акырын арылабыз. Азыр ошол биздин шаардын четинен райондорго өтүп баратат ушул оору ооп. Ошол элдин баардыгы ойгонуп, туура кабыл алыш керек дагы, ошол санитардык нормаларды сактап туруп анан жеңиш керек да. Биздин дагы убактыбыз соңуна чыгып баратат. Алтынбек мырза, сизге акыркы сурооңузду атайын. Бул биз дагы эми Кудай сактасын, бирок мындай дагы бир оор абал келип калышы мүмкүн деген дагы бир прогноздор айтылып атат да. Ошого даярданыш үчүн дагы бир алдын ала чараларды көрүп атасыздарбы? Дагы бир корду камдоого, да бир көбүрөөк дары-дармекти жетиштүү камдоого кандай аракеттер болот деп кыскараак жооп берсеңиз. Ооба, албетте баягы айтылып атпайбы, күздө экинчи волнасы келип калат экен, андай экен деп. Эми Кудай сактасын, ал келбей эле койсун, бирок биз ар 2 күндө остатоктор боюнча күнүгө информация алып, потребностьти күнүгө жасап берип атабыз. Себеби дегенде мына жана Кыял Жаныбекович айтып өткөндөй, буларда бир күнүнө 650дөн 750ге чейин баягы жеке коргонуучу каражаттар иштетилип атат да. Ал деген уже 700 миң, 800 миң деген сом деген түшүнүктү билдирет да. Андан сырткары дары-дармектер бар. Дары-дармекти жума сайын мониторинг кылып атабыз. Жума сайын мониторинг кылып, 1 айлык, 3 айлык потребностьти топтоп, анан ошого саламаттык сактоо мекемелеринин жетекчилерине түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ушуларды сатып алып, баягы өздөрү баягы кампада дары кампаларына коюп коюуну биз ушундай түшүнүктүү иштерди жүргүзүп атабыз. Алар ошо тендерлерге берип азыр. Анан өтө керектүү болуп калган учурда жанагындай түз алып атышат. А так тендерлерге берип уже жарыялашып, анча-мынчасы алып, кээ бирлери 3 айлык, кээ бирлери 2 айлык, анча-мынчасы мына кече бириккен Ош областтар бириккен ооруканасы, клиникалык ооруканасы бир 6 айга чейин, кээ бир дарылар 6 айга чейин жете турган дарылар менен камсыздык кылып коюптур. Биз ошо жума сайын ошо дарынын кору боюнча анализ жүргүзүп, тийиштүү иштерди алып барып атабыз. Күн сайын жанагы жеке коргоочу каражаттар боюнча. Кыялбек мырза, акыркы сурооңузду атайын. Ушул менен дагы жыйынтыктасак болот. Алдыда Курбан айт майрамы келатат да. Бул да эми билебиз, биз кыргызчылыкты ушундай салтты сакташыбыз керек деп туруп эми курбандык чалгандар болот, эл көп чогулган жайлар болот да, айылдарда, айыл аймактарда. Ошол мындай учурларда эрежелерди сакташ керекпизби? Элдерге бир өзүңүз бир туура бир кайрылуу жасап койсоңуз, кандай эрежелерди так сакташ керек ушул илдетти да жуктуруп албаш, жайылып кетпеш үчүн? Туура айтасыз. Азыркы учурдагы эң бир көйгөйлүү маселе мына ушундай элдин көп чогулган жери болуп атат да. Алдыда эми Курбан айт турат. Ошол учурдан пайдаланып мен дагы ошол кыргыз элин куттуктап кетем Курбан айт майрамы менен. Эми Курбан айтта бардыгы ошол айрыкча улуу муундар жанагы айттык кылып, тууган уругуна барып келейин, тигинин айттыгы бар, бунун айттыгы бар дегендей барып элдердин катташышы көбөйөт да, аябай. Чогулушу көбөйөт. Бул өтө коркунуч жаратат биздин эл үчүн, аябай коркунуч да бул. Ошон үчүн элге кайрылып кетет элем, эгер курмандык кылып бир мындай иш-чара жүргүзсө, ошо курмандыгын кылып элдерге жөн эле таркатып берип, ошондой эле үйүндө өзү эле таркатып берип, ошондой майында иш алып барса жакшы болот эле. Бизге дагы күч келбейт эле, өздөрүнүн дагы ден соолугу жакшы болмок да. Анан ушул учурдан дагы пайдаланып айтайын, ушул учурда биздин Ош шаарында 400ге жакын медициналык кызматкерлер эмгектенип атат. Ушул кызыл зонада иштеп атышат да. Ошолордун дагы ушул мээнетин сыйлап, бир кичине элдер баардыгыбыз жанагы эрежелерди так сактап, санитардык нормаларды сактап, бири-бирибиз менен өтө жакындашпай, ушу масканы тагып, антисептиктерди туура колдонуп турсак, мына ушул дарыгерлердин да эмгегин бир сыйлаганыңыздардын белгиси болуп эсептелет. Өзүнүн жоопкерчилигин сезип болмок. Ошон үчүн элди чакырып кетет элем. Рахмат. Чоң рахмат. Анда биздин студиябызга келип атайын ушундай убактыңыздарды бөлүп элге маалымат бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биздин бүгүнкү берүүбүздө Ош аймагында ушу дары-дармектин кору жетиштүү деген теманын алкагында сөз кылдык. Алдыда жаңылыктар берүүсү бар. Саламатта калыңыздар.
М.